Керек болса ушул азыр биздин президентибизге Камчыбек Кыдыршаевичке анча-мынча бул жердеги кошомат кылбай койсоңор деле жетиштүү болуп атат азырчы. Конституция боюнча деле. Бир экөө бар, өтө ошолор жетиштүү. Дагы жаңы пайда болуп атасыңар. Бүт баарыбыз дудук болуп калышыбыз керекпи? Оюбузду билдире албай. Элдин атынан сүйлөп туруп, бул жерге маселе көтөргөн келгенбизби? Сын пикирди мен сиздин адресиңе айткан жокмун. Биринчиден сиз өзүңүздүн туура эмес сүйлөп алганыңызды кайра беттирмаш кылбасаңыз. Рахмат. Сен сүйлөбө, сен отур деп эле. Дагы бир төрага пайда болду онда бул жерде. Башкалар буган жетишет, эми дудук бололубу? Парламентте 2 депутат айтыша кетти. Шайлообек Атазов мурдагылар бюджетте бир жума караса 7-чакырылыш 3 саатта колдоп бергенин мисал кылып парламент алыстырап баратканын айткан. Анда Кундузбек Сулайманов мамлекетке керектүү маселелерди андан да эрте кабыл алыш керектигин белгилеп, сындабай отурууга чакырды. Анан Атазов кесиптешин Жапаров менен Ташевке кошоматчылык кылбай жүрүшүн сурады. Биздин президентибизге Камчыбек Кыдыршаевичке анча-мынча бул жерде кошомат кылбай эле койсоңор жетиштүү болуп жатат. Бир экөө бар, ошолор деле жетиштүү. Дагы жаңы пайда болуп жатасыңар. Эмне чындыкты айтсак, сындабай жөн отургула деп тилибизди буйсузбу? Бул жакта башкалар буу атканы жетишет. Сиз пайда болбой эле коюңуз. Бүт баарыбыз дудук болуп калышыбыз керекпи? Оюбузду билдире албай, деди депутат. Маалымат булагы, Ком пресс. Чоң рахмат, Дастан Артысбекович. Концепциясын кабыл алып атканда стратегиялык объектилерди дагы кошуп коюш керек болчу. Азыр бул жерде жогорку кеңештин катышуусусуз менчиктештирүү өкмөткө гана берилсин деп келип атат. Экинчи окууда сунуштарды беребиз. Бирок мына өкмөт стратегиялык объектилерди дагы коопсуздук кеңеши гана карайт, жогорку кеңеш эч ким эмессиңер деген позицияда турат. Жогорку кеңештин ар бир депутаты эл тарабынан шайланып келип ушу стратегиялык объектилерди коргошубуз керек. Ошол үчүн дагы булар оюну түздөш керек. Эмне үчүн жогорку кеңешти бир жолу эле канат куйругун кыркып атасыңар? Өкмөттүн өкүлдөрү. Керек болсо ушул азыр биздин президентибизге Камчыбек Кыдыршаевичке анча-мынча бул жердеги кошомат кылбай койсоңор деле жетиштүү болуп атат азырчы. Конституция боюнча деле. Бир экөө бар, өтө ошолор жетиштүү. Дагы жаңы пайда болуп атасыңар. Эмне 3 жылдыкты 2 саатта кабыл алып кеткен жалганбы бюджеттин? Кундуз Кошалиевич. Жөн отургула сындабай деп. Эмне биз мынандай чындыкты айтып койгонго дагы тилибизди буасызбы сиз? Буякта жетиштүү. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары. Метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2. Метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Буякта жетиштүү адамдар буу атканы жетет. Сиз пайда болбой эле коюңуз эми. Ушул жогорку кеңештин катышуусуз стратегиялык объектилерди саттырбайлы деген маселени айтып атабыз. Сындабай отур деп. Эмне бүт баарыбыз дудук болуп калышыбыз керекпи? Оюбузду билдире албай. Элдин атынан сүйлөп туруп, бул жерге маселе көтөргөн келгенбизби? Сындабай отур. Рахмат, процедурный 6-й микрофон. Рахмат, Жамил Кылычбековна. Биринчиден, мен бардыгыбызды ынтымакка чакырдым. Экинчиден, 1 саатта кабыл алды дегениңизге мен түк кошулбайм. Ал жерде да өтө чоң талкуулар болду. Мамлекеттин алып келген бюджеттеги алып келген позитивдүү жактарын карап турган кабыл алдык. Ар бир чакырыштын өзүнүн орду бар экенин жалганбы? А сиз бул 7-чи чакырышта отурган жоксузбу? Сиз ушунда эмне каршы добуш бердиңизби анда? Ошондуктан мындай сын пикирди мен сиздин адресиңе айткан жокмун. Биринчиден сиз өзүңүздүн туура эмес сүйлөп алганыңызды кайра беттирмаш кылбасаңыз. Рахмат. Кайра айтышпай эле койбойсуңар, урматтуу депутаттар. Бир сыйрадан айттыңар болду дем, жетиштүү го. 5-чи микрофон. Урматтуу төрага, эми мындай терминдерди колдонбой эле койбойлу, бет турмоочулук деп. Биз жогорку кеңештин аброю, кадыры, эркиндиги, көз карандысыздыгы, бул жердеги элдин талабынын жерге чындык чыркырап түшүшү жөнүндө айтып атабыз. Анан эми төрага
жетишерлик эле бизди алып барып атат го. Sen сүйлөбө, sen отур деп эле. Эми дагы бир төрага пайда болду онда бул жерде. Түшүнбөйм. Жетиштүү эле болуп атат конституция боюнча. Биз эми жогорку кеңеш бардык укуктардан кур калып калышыбыз керекпи? Стратегиялык объектилерди дагы жогорку кеңешсиз алып өтсүңөр анда. Ал эми бюджетти кабыл алганда көрдүк го түшкө чейин бүтүргөнүн. Ошол маселени айтып атабыз. Эми бул жерде Кундуз Кошалиевич, ар бирибиздин укугубуз, статусубуз бар. Ошол маселе жөнүндө айтып атабыз. Сиз мага андай кылып туруп, чектебеңиз менин укугумду сүйлөбө, сындаба деп. Бизди эл ушул жерде үнүн, угуз, мыйзам кабыл ал, бул жерде анча-мынча туура эмес кетип аткандарды айт деп жөнөткөн да. Рахмат.